Саламатсыздарбы көрөрмандар, сиздер менен трибунанын кезектеги чыгарылышында түз эфирде кездешип жатабыз. Студияда аты жөнүм Нуржамал Баргыбаева. Негизи биздин бүгүн алып чыга турган маселебиз жана сиздерге маалымат бере турган маселе бул Кыргызстанда жумушчулардын укуктары кандай корголуп жатат. Мына ушул боюнча сөз кылабыз. Жалпыңыздарга маалым болгондой, Кыргызстанда жумушчулардын укуктары атайын эмгек кодексинин негизинде корголот жана Кыргызстанда эмгек кодекси 2004-жылы кабыл алынган. Андан бери жумушчулардын ошол иш учурундагы укуктарын коргоо жараяндары, арыз даттануулар эске алынып, бир канча жолу жаңылануулар, толуктоолор, өзгөртүүлөр киргизилип келет. Жалпылап айтканда, Кыргызстанда иш берүүчүлөр менен жумушчулардын ортосунда кандай мыйзам Кыргызстанда иштейт жана азыркы күндө жумушчулардын укуктары кандай деңгээлде корголуп жатат? Биз мына ушул маселе боюнча бүгүн жооп алабыз жана студиябызга атайын конокторду чакырганбыз. Конокторду тааныштыруудан мурда эскерте кетсек, биз түз эфирде кызмат көрсөтүп жаткандыктан сиздердин дагы бул маселе боюнча сурооңуздарга жооп алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экенин эскерте кетели. Адаттагыдай эле биздин сиздерге кызмат көрсөтүп жаткан WhatsApp номерибиз экранда жазылып турат. Ана эмесе бүгүнкү конокторду сиздер менен тааныштыра кетсем. Азизбек Рыспаев мырза келген, саламатсызбы, кош келдиңиз. Азизбек Рыспаев кесиптик бирликтердин Ош облустук кеңешинин төрагасы, ошондой эле Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясынын Ош шаары жана Ош облусу боюнча өкүлү. Кош келдиңиз. Ошондой эле бизде экинчи коногубуз бар, Акылбек Исманалиев мырза, профсоюздардын Ош облустук кеңешинин башкы техникалык эмгек инспектору. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер. Биз анда эмесе маегибизди баштай берели. Биз жаңылбасак, өткөн айда эмгек кодексине дагы Кыргызстанда ошол кабыл алынган эмгек кодексине дагы өзгөртүүлөр, толуктоолор киргизилип жатат деп айтылган. Негизи ал боюнча бүгүнкү күндө эмне белгилүү? Мисалы биз билишибиз керек болсо, эмне мындай жаңылануулар киргизилип жатат? Алгач ошол маселенин боюнча сөз кылсак, кимиңиздер? Азизбек мырза. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү күндөгү коюлуп жаткан маселе өлкөбүз үчүн, алардын жарандары үчүн өтө жооптуу маселелердин бири. Өлкөбүздөгү бардык эмгек мамилелери ушул эмгек кодексинин эсебинде ошого баш ийүү менен, ошого жетектөө менен иш жүргүзүлөт. Андыктан ал кодекс улам турмуш жаңыланганга сайын ал жаңыланып туруусу бул турмуш мыйзамы. Андыктан жакынкы аралыкта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык коргоо министрлиги тарабынан бул эмгек кодексинин долбоору иштелип чыгып, ал Кыргыз Республикасынын өкмөт тарабы, министрлер кабинети тарабынан жактырууга кабыл алынды жана жакынкы күндөрдө ал бекитүүгө Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жөнөтүлмөкчү. Жаңы, эгерде мурдагы эмгек кодекси 456 беренеден турган болсо, жаңы эмгек кодекси бир топ мындай кыскартууларга барып, бирин-бири кайталаган статьялар биригип 265 статьядан туруп атат. Ал 6 бөлүктөн 265 статьядан турмакчы. Демек, бул маселе дагы депутаттардын кароосунда каралып, оңдолуп, түздөлүп, ушул Кыргызстандын жалпы жамы журт үчүн өз деңгээлиндеги ишин аткарып берет деген үмүттөбүз. Демек, атайын жанагы жогорку кеңештин депутаттарынын ой пикирлери да кошулат, өзгөртүү толуктоолор киргизилет. Андан соң гана биз эмгек кодексине кандай жаңылануулар кирди, тагыраагы иш берүүчүлөр менен Кыргызстандагы ошол жумушчуларга эмне мындай өзгөртүүлөр болду, андан соң толук биле алат экенбиз алдыңкы күндөрү. Негизи ошол Кыргызстанда иштелип чыккан эмгек кодексинин тарыхы боюнча негизден аларда эмнелер камтылган боюнча биздин ошол экранда артында көрүп жаткан жарандар, демек биздин ушундай укук милдеттерибиз бар экен, атайын мыйзам менен жөнгө салынат экен дегенде, Акылбек мырза, сиз да толуктоо киргизип өтсөңүз керек. Рахмат, саламатсыздарбы? Азыркы жаңыдан кабыл алынып жаткан эмгек кодекси бул азыркы замандын талаптарына ылайык деп жогорку жактан эсептелинет экен. Анткени мисалы эски эмгек кодекс 2004-жылы кабыл алынган. Андан бери арасында толуктоолор кирилген, бир 35 жолу толуктоолор киргизилген. Азыркы учурда жаңы эмгек кодексинин 265 беренеден 23 главасы бар. Анда бир эң негизги азыркы маселелердин бири бул эмгекти коргоо
бөлүгү болуп эсептелинет. Анан негизи ооба Кыргызстанда ошол эле жумушчулардын укуктары атайын мыйзам менен кодекстин негизинде корголуп жатат. Анан эң биринчи биздин түшүнүп ала турган маселебиз эми иш берүүчү менен ошол эле кызматкердин ортосунда жагдай жаралбаш үчүн биринчи кадамдан суроо берип баштайын деп атам. Бул албетте жана ишке орношуу учуру эки тараптын келишими эң биринчи маанилүү жагдайлардын бири болуп жатат. Андан ары баягы келишпестиктер, түшүнбөстүктөр, арыздаттануулар болбош үчүн негизинен алып караганда, мисалы иш берүүчү менен, эгерде мен ишке орношуп жатсам, иш берүүчү менен менин ортомдо кагаз жүзүндө же мындайча айтканда расмий кандай келишимдер болушу керек. Жалпы эми бул жалпы жагдай боюнча, албетте эми баягы мекеме ишканалардын жагдайына карап өзгөрүшү мүмкүн, бирок жалпы ошол биз билип ала турган эмне жагдайлар бар? Рахмат, жакшы суроо. Жумуш берүүчү менен жумушчунун ортосунда эмгек келишим түзүлөт. Эки нускадан түзүлөт. Анын да эмгек келишимдин түрлөрү бар, мөөнөттүү жана мөөнөтсүз болуп бөлүнөт. Мисалы, мөөнөттүү эмгек келишими кайсы учурларда түзүлөт десек, мөөнөттүү эмгек келишим мисалы сезондук иштерде же бир кандайдыр бир жумуш постоянный характер алып барбаса, мөөнөтсүз бул деген бул постоянный характерди түзгөн бул жумуш орларында мөөнөтсүз эмгек келишим түзүлөт. Ал жерде эмнелерди биз келишим түзүп атканда эмнелерге маани беришибиз керек мисалы? Келишим түзүп атканда укуктар бузулуп калбаш үчүн дейле мисалы. Сөзсүз түрдө эмгек келишимде камтыла турган нерселер жумушчунун жана жумуш берүүчүнүн милдеттери көргөзүлөт. Ага мисалы бир экземпляр жумушчуга берилсе, ал сөзсүз түрдө окуп таанышып чыгыш керек. Анткени көпчүлүк учурларда жумушчу эмгек келишим жумушка жаңы жумуш берсе эле ошого сүйүнгөндүктөн карабайт, окубайт, таанышпайт. Азыркы заманда карап кол коюп, кийин анан бизге бир даттануу менен кайрылган учурда эмгек келишимин караганда ошол жерде так көргөзүлгөн болот. Кандайдыр бир жумуш убактысы кандай бекитилет, оплаталар кандай бекитилет, ошолорду так түшүнүп, анан кол коюш керек. Ал эмгек келишиминде көрсөткөн мисалы милдеттенмелер саатында мончодан мончо жумуш ордунда болуш керек, же кызматкер аткарган милдеттүү, же айлык маянасы мончо күн иштегенде мончо чегерилет деген сыяктуу келишимдерди аталган мекеме ишкана, кайсы бир мекеме ишкана өзү эле көрсөтүп кое алабы, же бул атайын ошол эле эмгек кодекси негизинде тастыкталган бир мыйзамга шайкеш келген келишим болушу керекпи? Албетте эмгек келишим түзүүдө Кыргыз Республикасынын эмгек жаатындагы мыйзамдарын сөзсүз түрдө ошого таянуу менен түзүлөт. Анда ушул жумалык эмгек минимуму каралып көрсөтүлөт. Бир жумада канча жумуш күнү бар, канча сааттык жумуш, түшкү дем алуусу, майрам күндөрү, эс алуу күндөрүнүн эс алуусу дагы өзүнчө көрсөтүлөт. Анан ошол иш берүүчү жанагы бир жылдык эмгек өргүүсү да сөзсүз көрсөтүлөт. Ошол менен бирге анын милдеттери, жумушчунун милдеттери, анда жумуш аткаруучу эмне жумуштарды аткарат, сапаты жөнүндө сөз болушу мүмкүн, иштин баягы мүнөзүнө жараша өзгөчөлүктөрү да киргизилиши мүмкүн. Ушул сыяктуу бул эмгек келишимде иш берүүчү дагы өзүнүн зарыл болгон иштермандан, жумушчудан зарыл боло турган талаптарын өзү коет. Ошол эле мезгилде жумушчу дагы, ошол ишчилерге жумушчу дагы өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн, баягы өзүнүн кызыкчылыктарын көздөгөн маселелерди сунуш кылып ошого киргизишке аракет жасаш керек. Ушул эки жумуш берүүчү жана жумушка кирүүчүнүн ортосундагы келишим гана бул ушул эмгек келишиминин негизин түзүп, ушунун негизинде эгерде бир кандай бир деңгээлде өзгөрүүлөр болсо, бирин бири талабын канааттандырбаган спорный маселелер боло турган болсо, ушул эмгек келишими сөзсүз түрдө чоң ролду ойнойт да. Анан бул жерде айтып атпайсызбы, мисалы эмгек келишимде канча күн иш болушу, кайсы учурда эмгек өргүү берилиши бардыгы ошол жана ишке орношуу учурунда көрсөтүлөт деп. Анан биздин бир көрөрмандан да суроо келген, жакшысыздарбы жетекчилик эмгек өргүү бербесе эмне кылыш керек жана бул мыйзамдуу дейт. Эмгек келишимиңизде өргүү берүү жөнүндө атайын пункт киргизилиш керек, урматтуу телекөрүүчү. Биринчиден эмгек келишимиңизди ошонун болушуна сиз көңүл бурушуңуз керек. Эгерде ал көрсөтүлбөгөн болсо дагы эмгек өргүү ал өзү 11 ай жумуш иштегенден кийин эмгек өргүүгө чыгыш керек. Эгер андай иш берүүчү эмгек өргүүгө маани бербей төлөө бербесе, анда биздин профсоюз органдарына кайрылыңыз.
биз өзүбүздүн мыйзам ченемдүү дооматтарыбызды ал иш берүүчүгө көрсөтөбүз. Эгер ал биздин дооматтарга баш ий берсе, биз ал сот органдарына кайрылууга мажбур болобуз. Мыйзамдуулук жагынан көзөмөлдөнөт атайын. Анан кезектеги сурообуз ушул эле жагдайга байланыштуу окшойт. Кутман кеч бала багуу үчүн берилген отпускага дейт. Бала багуу үчүн берилген отпускага чыкканда, кайра жумушка келгенде жумуш орду сакталышы керекпи же башка бирөөнү алып ордуна башка бирөөнү алган учурда кандай болот дейт. Акылбек мырза жооп бериңиз. Эмгек кодексинин 137 беренесине так көргөзүлгөн, бала багуу үчүн өргө 3 жылга берилет. 3 жыл ичи кандай мисалы 3 жыл ичи ал жумушка келип, кайра кетип, ошо баласы 3 жашка толгонго чейин иштеп жүрсө болот. Жана жумуш орду боюнча айтып кетсек, жумуш орду сөзсүз түрдө сакталат. Мисалы башка бир анын убактылуу, мисалы 3 жыл ичи башка кызматкерди жумушка алат да, ошол учурда ал менен ошо жанагындай эле эмгек келишим түзүп жатканда көргөзүлөт. Бул сенин убактылуу жумушка срочный вот, бессрочный, срочный деп атпайсызбы? Срочный договор ошол убактыларда да көргөзүлөт. Бул орунда иштеген кызматкер азыр декретте, 3 жылдан кийин либо бир кайсы белгисиз мөөнөттө бул бизге арыз жүзүндө кайрылат, мен жумушка чыгам деп. Ошол убакта бул жумушту бошотуп бересиң деп. Көп учурларда келип калат, ушу жумушчулар орду сакталбай калат, Сакталбай калат, ооба. Анан көпчүлүгүн восстановление кылганбыз бул жумуш ордуларына. Анан ушу жумуш берүүчүлөргө дагы ошондо айтып кетчек, бул сөзсүз түрдө сакталуучу. Мындай жөнөкөй тил менен айтканыбызда, бул декреттик өргүүгө, декретке чыкканда, жарандар 3 жылга чейин мыйзам боюнча эмгек кодексинин негизинде 3 жылга чейин анын жумуш орду сакталышы керек. 3 жылга чейин ал келип кетип турса да болот, сиз айткандай турмуш шартына байланыштуу. Кааласа 3 жылга чейин таптакыр эле келбей, үй шартында баласын 3 жашка чыгарып алгандан кийин жумушка кайтууга болот. Жана бул мыйзам боюнча анын орду сакталышы керек дегенди түшүндүрөт. Эгерде башка бир жумушчуну иш ордуна алганда деле ал убактылуу гана, мындай милдетин аткаруучу болуп гана айлык маянасын алып иштейт деп. Анан жана Азизбек мырза, сиз айтып өтпөдүңүзбү, эгерде ошол эле жана жумушчулардын укуктары бузулса, профсоюздарга уюмуна кайрылса болот депчи. Анан сиздер негизи ошол эле жалпы түшүнгөндөй, жумушчулардын эгерде укуктары корголбой калса, кандайдыр бир нааразычылык, даттануулар болсо, анда ошол сиздерге кайрылууга болот. Жана сиздер ошол жагдайлар боюнча иш алып барасыздар, жөнгө салуу боюнча. Негизинен алып караганда, азыр биз жалпы маалымат алуу үчүн кандай учурларда жарандар сиздерге кайрылат жана кандай тартип менен кайрылышы керек, жана сиздер тараптан мисалы эгерде такыр мүмкүнчүлүк болбой жатса айтып жатпайсызбы, жана укук коргоо органдарына ишти андан ары өткөрүп беребиз депчи. Сиздер кандай негиздерде ошол жарандардын тагыраагы, жумушчулардын, кызматкерлердин укуктарын коргоп бересиздер? Кимиңиздер? Мен айтып коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен мында профсоюз уюмдарына кайрылсаңыздар болот деп айтпайм. Андыктан профсоюз уюмдар жөнүндө кыскача мен түшүндүрмө берип коеюн, булар кандай уюмдар. Профсоюз кесиптик бирликтин Ош облустук кеңеши 1964 жылы түзүлгөн. Учурда 10 тармактык кесиптик бирликтин 10 тармактык комитеттерин бириктирип турат. Бул профсоюздар, кесиптик бирликтер өзү тармактык жана аймактык принциптерден болуп түзүлөт. Ошол тармактык дегенибизге байланыштуу, мисалы үчүн бизде мына билим берүү кызматкерлеринин өзүнүн тармактык обкому бар, соода саттыктын өзүнчө, курулушчулардын жана курулуш материалдарынын профсоюз кесиптик бирлиги өзүнчө, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлери өзүнчө, медицина кызматкерлеринин, саламаттык сактоо кызматкерлеринин обком профсоюзу өзүнчө. Кыскасы ушул дээрлик өндүрүш тармагындагы, социалдык тармактардагы биз эмгектенген бардык участокторду дээрлик ушулардын камтып турабыз. Биздин дарек Ош шаары Ленин көчөсү 205 дарегинде жайгашкан. Жумуш убактыбыз эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин 5 күндүк жумуш графиги менен иштейбиз. Эгерде ушул өзүңүздөрдүн кызыктырган маселелер боюнча дээрлик эле профсоюз тармагында жасалган иштерге кайрылсаңыздар, биз сиздердин кайрылууңуздарга жооп берүүгө милдеттүүбүз. Толуктай, Акылбек мырза жанагы айткандай, кайсы учурда мисалы жумушчулар кандай учурда сиздерге кайрыла алышат? Бардык маселе боюнча мисалы укугу бузулганда кайрылышабы, жана алардын ошол эле көйгөйлөрү кандай негизде чечилет деген суроо болот.
Жакшы суроо. Бул биз сизге статистика боюнча айтып кетсек, бизге жарандардын кайрылуусу жумуш берүүчү менен эмгек мамилелери келишпестиктен же кандайдыр бир эмгек мамилелери бузууларда бизге кайрылат. Мына 2023 жыл ичинде жалпысынан бизден 80ден ашуун арыздар келип түшкөн. Биз баарына Бир жыл ичинде? Бир жыл ичинде. Алардын баарына мыйзам чегинде жооп берилген, айрым учурунда сот органдарына дагы ашкан учурлар болгон, бирок алар да бардыгы мыйзам чегинде жооп берилип, жумушчулардын укуктары корголгон, восстановление болгон учурларда кайра жумуш ордуна орнотулган, андай учурлар көп. Анан жана бизге кайрылуу бизден кесиптик бирликтер, биздин өзүбүздүн уставыбыз боюнча негизи кесиптик бирликтер бизге кайрылат. Биз милдеттүү түрдө карап беришибиз керек. Анан биз арызды ошол мыйзам боюнча 14 күн ичи карап чыгып, мыйзам чегинде жооп беребиз сөзсүз түрдө. Анан көбүнчө айтып атпайсызбы, бир жылдын статистикасын айтпаса 80ден ашык учур дедиңиз. Анан көбүнчө кандай мындай жагдайда сиздерге кайрылышат? Ошол 80 учурдун мындай кайсыл учурда көбүрөөк жабыркап калышат? Балким иштен негизсиз кеткен учур же айлык маянасын жанагындай ала албаган же ордуна башка бир кызматкерди алып койду деген сыяктуу. Көбүнчө кандай көйгөй бар азыр бизде? Бизде азыр көбүнчөсү кездешет көйгөйлөр ошол жумуш берүүчү тарабынан мыйзамсыз иш аракеттер болду эсептелет көпчүлүгү. Тагыраагы? Тагыраак айтканда, жумуштан мыйзамсыз бошотуп берүү. Анын өзүнүн процедурасы бар. Сөгүш берип, эскертүү берип, ошол процедура сакталбагандыктан, жана ошондой эле жумушчуларга мисалы жумуш берүүчү тарабынан кысым көрсөтүлгөндүктөн, мындайча айтканда принудительный арыз жаздырып, ошондой учурларда катталат, келет. Бирок биз андай учурларда укук коргоо органдарын өткөрүп беребиз, принудительный боюнча аны ошол органдар териштирет. Биз эмгек мамилелери боюнча биз териштирип карап чыгабыз, өзүбүздүн ошол мыйзам чегинде жооп беребиз. Демек, бардык азыркы негизинен ошол иш берүүчү менен кызматкердин ортосунда негизсиз иштен айдатылган учурлар көп болот экен. Анан көбүнчө айтып атпайсызбы, иш берүүчү тарабынан ошол эле мыйзамсыз иш аракеттер көбүрөөк болот депчи. Анан аларга да бир өзүнчө мындай кандай мыйзам боюнча чара бар? Алар эмнени эске алышы керек? Мисалы, жумушчунун укугун тебелебегенге ошондой жакшы шартта иштейм десе. Жумуш берүүчүнүн негизги азыр милдеттеринин бири бул жумушчусуна коопсуз жумуш шарттарын түзүп берүү. Бул как бы мындайча айтканда наниматель катары болуп эсептелинет да. Анан жумуш берүүчүгө көпчүлүгү азыр эмгек кодексин алмашуу себебинде ошол дагы бир ушул пунктлардын биринде ошол көргөзүлгөн экен. Жумуш берүүчү менен жумушчунун тең салмактуулугу сакталыш керек деген. Анткенде көпчүлүк жумуш берүүчүлөр дагы даттанган учурлар болот. Анткени бизде мисалы келген учурда бизде эле кесиптик бирликтин мүчөсүбүз, биздин да укугубуз тең корголуш керек. Эмне себептен силер жумушчунун укугун коргой бересиңер деген учурлар да болот. Ал учурларда биз жооп беребиз. Сиз канткенде жумуш берүүчүсүз. Сиз бул мыйзамда биз субъективно карабайбыз, биз объективно карайбыз, чтобы эки жак мыйзам чегинде кандай жазылган болсо, ошол мыйзам чегинде жооп беребиз. Анан жана айтып атпайсызбы, мисалы коопсуз шарттарды түзүп бериш керек, бул албетте негизги эске ала турган маселе. Ошол эле учурда мисалы жумуштун дагы кызматтын дагы түрлөрү бар. Ар ким ар тармакта жумуш алып барат дегендей, ал жерде мисалы жеңил жана оор болуп бөлүнүшү керек. Зыяндуу жумуштар бар, жана коопсуз шарттар дедиңиз, тилекке каршы оор жумушта иштегендер, зыяндуу жумушта иштегендер болот. Анан негизи бизде кандай бөлүнөт? Биз бул оор жумуштар жана зыяндуу эмгек шарттары кооптуу боюнча атайын кызматкерлер менен аттестацияларды өткөрүп турабыз. Мисалы келтирип кетсек, Кара тумоого каршы бөлүмүнө, архив кызматына, Ош областтык региондор башкармалыгына. Булар кооптуу жумуштарга кирби же оор жумуштарга? Оор жумуштарга кирет. Жана ошондой эле областтык онкология борборуна. Бул жумушчулардын жумуштун особый характер работы деп коебуз. Мисалы, архив кызматкерлерине бул чаңдуулугу боюнча аттестация жүргүзүлөт. Мурда азыр бар эле, азыр бюджетке байланыштуу алып койду. За вредность компьютердик зыяны үчүн зыяндыгы боюнча берилчү эле, азыр ал алынып койду. Бирок көпчүлүк жумушчуларга, мисалы былтыркы эсепте айтып кетсек, биз профилдүү өткөрүп турабыз да. Профилдүү өткөргөндө биз жалпысынан былтыркы эсептен медицина тармагында өткөргөнбүз. Медицина тармагында өткөрүлүп, көпчүлүк медицина тармак алат экен, айрымдары албайт экен. Сүт берилет негизинен ар бир жумушчуга. Ошолорун да айтып эскертип кеткенбиз, акчалай эмес, сүт түрүндө жумушчуларга камсыздап бериңиздер. Бул жумуш берүүчүнүн милдеттеринин түздөн түз бири деп айтып кеткенбиз. Демек, архив кызматы жана сиз айткандай чаң, ден соолукка зыян болгон үчүн
кара тумоого каршы. Анан ошол эле онкология белгилүү бул оор бейтаптар менен иш алып барган. Демек ушулар өзгөчө баягы эске алына турган жагдайдагы жумуштардын катарына кирет. Анан сиз айткандай, эгерде оор жана өтө зыяндуу мындай жумуштар деп эсептелсе, ал жерде сөзсүз түрдө зыяндуулугу төлөнүп берилиш керек. Эң эле дегенде ден соолукка кам көрүлүш керек, жана эле сүт алып бериш керек, жана ден соолугун дагы башка шарттар түзүп бериш керек деген сыяктуу. Анан Азизбек мырза азыр айтып атпайсызбы, Кыргызстанда ошол эле жумушчулардын атайын баягы мыйзам менен биз корголот, эмгек кодекси бар, анан келишимдерде многолор эске алыныш керек депчи, Анан негизи ошол Кыргызстанда кабыл алынган эмгек кодекси, мисалы мен кыргыз жаранымын, бирок башка жака мөөнөттүү жумушка барышым мүмкүн, чет мамлекеттерге же ошол эле жака туруктуу жумушка барышым мүмкүн. Кыргызстанда иштеп жаткан эмгек кодекси кыргыз жарандары үчүн башка мамлекетте дагы өтүмдүүбү же бул Кыргызстанда гана иштей турган эмгек кодекси деп түшүнүшүбүз керек? Кыргыз Республикасынын эмгек кодекси бул Кыргыз Республикасынын аймагында гана өз иш жүргүзө алат. Ал эми мигранттар болсо, кайсы мамлекетке барса, ошол мамлекеттерде дагы мигранттар үчүн өзүнчө атайын иштелип чыккан мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардын негизинде нормативдик укуктук актылар кабылданат. Ошол нормативдик укуктук актылардын деңгээлинде иш жүргүзүү керек. Эгерде ошол тартип бузулса, эмгек акысын ала албаса, ушул сыяктуу маселелер эмгек мигранттарында кооптуу катталып калса, ал ушул республикада, ушул мамлекетте, өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын элчиликтерине кайрылып, өздөрүнө тийиштүү деңгээлдеги жооптарды алууга укугу бар. Демек элчиликтер тарабынан жөнгө салып. Бул багытта Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги алардын консулдук, өкүлчүлүк посольстволор бул багытта бир топ иштерди жасап жатышат. Анан биздин кезектеги көрөрманыбыздан дагы суроо келген. Саламатсыздарбы дейт. Сиздерге суроо: жумуш учурунда кырсыктап калса, ошол эле иш берүүчү мекеме ишкана дейт, жумушчуга дарылануусу үчүн каражат төлөп бериши керекпи өз эсебинен? Рахмат дейт. Негизи ошол кырсыктап калган учурда иш берүүчү же мындайча айтканда мекеме ишкана тарабынан анын дарылануусу үчүн, ден соолугун калыбына келтирүү үчүн мисалы каражат жагынан дейт, акча төлөнүп берилиши керекпи же кандай жеңилдик көрсөтүлүшү керек деген биздин көрөрман суроо узаткан. Ким? Акылбек мырза, сиз? Бул да эмгек кодексинде 248-45 беренесинен баштап көрсөтүлгөн. Жумуш учурунда кырсыктап калган болсо, биздин кесиптик бирлик же болсо эмгек мыйзамдарын контролдоо көзөмөлдөө кызматына сөзсүз түрдө кабар бериш керек. Кабар берилгенден кийин бул кырсыктап калган учурда өкмөттүн 64-түнчү токтомунун негизинде иш алып барылат, комиссия түзүлөт, межведомственный комиссия. Ал комиссия эмне ишти анықтайт? Жумуш берүүчүнүн тарабынан күнөө кетирилдиби же жумушчу тараптанбы? Анан ошол акырында комиссия жыйынтык чыгарат, атайын акт түзүлөт, акты менен жумушчу анан жумуш берүүчүлөргө таратылып берилет. Бул бөтө кырсыкты териштирүү боюнча актысы деп коет. Если жумуш учурунда кырсыктап калган учур болсо, сөзсүз түрдө бул жумуш берүүчү тарабынан төлөнүп берилет. Материальный компенсациялар. Жана айтып кеткендей эле прокуратура органдарынан жана канча миллион алды деп каза тапкан учурда, каза тапкан учурда возмущениялар болду. Ал мыйзам бардыгына бирдей иштейт. Эмгек кодексинин 252 беренесинде так көргөзүлгөн 20 жылдык эсептеген. Көпчүлүк жарандар билбейт, бөдө кырсыкка кабылып калганда жумуш берүүчү чакырып туугандарына бир болбогон бир акчаны берип, ушул менен токтотойлу, арызыңызды алыңыздар деген учурлар катталат. Анын жумушчулар өзүнүн эмгек укуктарын билбегенден келип чыгат. Анткени бир 20 жылдык бул төлөнүп берүүчү бул бир өзүнүн үй бүлөсүнө эле бул бир нерсесине жарап кала турган бул бир кандайдыр бир жөлөк бул сыяктуу болуп калат. Бул боюнча деле биз көпчүлүк иштерди алып барабыз, бөдө кырсыктарды териштирүү боюнча. Бул деле ошо жана статистика боюнча айтып кетсек, 23-жыл ичинде биз 10 миллиондон ашуун акчаны расчет кылып эсептеп бергенбиз. Жумушчуларга берилген, Жумушчуларга. Кырсыктаган үчүн, мисалы же каза тапкан үчүн, каза тапкан үчүн, ден соолугун кетирген, ден соолугун чындаш үчүн ушул мамлекеттерге берилет. Демек
мисалы жумуш учурунда жарандар эми жана жумушчулар деп сүйлөйлү, жеңил жаракат алабы, оор жаракат алабы, бул жана мекеме ишкананын жеке менчик же мамлекеттик муниципалдык экенине карабай сөзсүз түрдө акчалык компенсация төлөнүшү керек. Сөзсүз түрдө. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн. Көрсөтүлгөн. Анын суммасы дагы мекеме ишканаларынын немесине мындай жагдайына карап белгиленет же кандай болуш керек? Биз дагы ошо токтоп кетели жана мисалы жумуш учурунда кырсыктап калды, жеңил жаракат алган учурда бул деле сөзсүз түрдө териштирилет. Териштирилгенден кийин жаракаты жеңил болсо бүт кеткен чыгымдары, дары дармектерини жумуш берүүчү тараптан көтөрүлүп берилет. Анан жумушчу эмнеге милдеттүү? Ол тийиштүү төлөм чектерди жумуш берүүчүгө алып барып бериш керек. Мисалы рентгенге түшсө рентген дарыланса дарыларын бүт кирет. Счетторун. Ал эми бир кандайдыр бир жумуш оор жаракат алса, мисалы бизде баягындай эмгек кодексинде бөлүп койгон, инвалидность алып калат кээ бир учурлар. Ден соолугуна майыптуулук алып калат. Майыптуулугуна мисалы 1-чи, 2-чи, 3-чү деп бөлүп койгон. Мисалы 3-чү бөлүккө 5 жыл, 2-чи бөлүккө 10 жыл, ушундай деген 3 жыл, 5 жыл, 10 жылга чейин бөлүнөт. Анан каза болгон учурда 20 жылдыгы төлөнүп берилет. Ден соолугунан майыптуулук алганда дагы бул акча көлөмү мекеме ишканалардын мындай шартына, жагдайына каралабы же эмгек кодексине бардык эле мекеме ишкана, мисалы жеке ишкана болобу же мамлекеттик болобу же муниципалдык ишкана болобу же ошол эле министрликтер болобу бирдей шартта же карап бериш керекпи же кандай? Бул независимость от формы собственности. Биз көпчүлүк ушул жеке субъектилерде болуп катталган учурлар болот курулуш тармагында. Биз айтып кетебиз, бул жумуш берүүчү тараптан качандыр бир кичине бир акчаны үнөмдөө бир инспекторун албай коет. Мисалы инженер по технике безопасности жок болгондуктан же ошо тийиштүү контроль же бир жумуш болбогондуктан ушул бөдөксүз келип чыгат негизи. Анан биз жумуш берүүчүлөр көптөн айтып кетебиз, мисалы жумушчу жаңыдан жумушка киргенде киришүү инструктажды нускамаладан өтөт. Киришүү жумуш ордунда нускаладан ошондой нускаларды өткөрүңүздөр, жумушчулар менен түшүндү иштерди жүргүзүш керек сөзсүз түрдө. Бул учурларда көп катталат. Мисалы жумуш берүүчү сөзсүз түрдө төлөп берүүгө милдеттүү. Анан жана сиз ошол эле кызмат учурунда каза тапкан маселени да көтөрбөдүңүзбү? Эми тилекке каршы жумушчу кызмат учурунда кырсыктап каза таап калса, жана 20 жылдык эмгек менен эсептелет депчи. Бул жерде мисалы жумушка эми жаңы гана кирген же 1 жыл, 2 жыл болгон учурда тилекке каршы каза таап калды. Бул жерде жанагы жарандардын иштеген стажынан көз карандыбы же кандай? Ошол маселени тактап алалы. Ал жерде эмгек стажы эсепке алынбайт. Бул деген нерсе, бул жумуш берүүчү тарап менен эмгек мамиле башталгандан болсо, ортосунда эмгек мамиле бар, жана эмгек келишим бар, бул уже иш жүрүп жатат. Ал эмгек стажы каралбайт. Кандай болгон учурда дагы компенсация төлөнүшү керек дегенди түшүнсөк болот, Бул ошо жана атайын териштирүү боюнча комиссиянын актысынын негизинде жумуш бул бөдө кырсык менен байланыштуу же байланышсыз деп эсептеп берет. Если байланыштуу болгон болсо сөзсүз түрдө милдеттенирилет. Жана бузуулар кодекси боюнча атайын жумуш берүүчү тарапка штрафтар салынат эмгек инспекциясы тарабынан. Анан если жумуш кандай учурларда байланышсыз болуп калат, если жумушчу иш учурунда экспертиза аркылуу аныктайбыз. Мисалы атайын экспертиза дайындалат, бөдө-кырсыкта сөзсүз түрдө алкоголдук ичимдик колдонгон болсо, ошол учурларда жана өзүнүн шалакылыгы боюнча бул эмгек кодексинин 230-беренесинде көрсөтүлгөн аралаш жоопкерчилик деп коебуз. Аралаш жоопкерчилик бул жумуш берүүчү айткан, эскерткен, көрсөткөн, бирок жумушчунун өзүнүн шалакылыгынын айынан келип чыгат. Ушул учурларда аралаш жоопкерчилик колдонулат. Демек, жана эми суроо жөнөткөн көрөрманыбыз болсо, эми сиз жана ден соолугуна байланыштуу дарыланса акча төлөп бериши керекпи деп жазган болчусуз. Демек, Акылбек мырзанын айтканына таянсак, мыйзам боюнча сиз эгерде жумуш учурунда кырсыктап ден соолугуңузга зыян келтирсеңиз, анда сиз сөзсүз дарыланууга укуктуусуз жана сиздин мекеме ишкана ал каражаттын баарын төлөп берүүгө милдеттүү. Ошентип түшүнсөк болот. Анан бизге келип жаткан суроолор дагы бар. Кезектеги ушул дагы декреттик өргүү боюнча келген окшойт, Азизбек мырза. Саламатсыздарбы? Менде суроо бар эле. Бала багуу үчүн акысыз эмгек өргүүгө кеткен кызматкер мөөнөтү бүткөндөн кийин жумушка чыгыш керек эле, бирок 5 айдан бери дайыны жок. Кандай берененин негизинде жумуштан бошотулат? Эмгек келишим 1 эле жылга жазылган эле дейт. Бул жагдайда кандай болуп калат? Акылбек мырза жооп берет экенсиз, Бул сурооңузду мындай түшүндүм. Жумушчу акы төлөмөчү эмгек өргүүгө чыккан.
акы төлөнбөчү, чыккандан кийин дайынсыз жок. Бул учурда жумуш берүүчү тарабынан атайын комиссия түзүлүп, атайын акт менен бекитилет. Ошол акттын негизинде Эмгек кодексинин 83-беренесинин негизинде жумуштан четтетилет. Демек биздин көрөрманга түшүнүктүү болду окшойт. Анан дагы бир эми мындай коомчулукта иш берүүчү менен жумушчунун ортосунда көбүнчө кандай жагдай чыгат дегенде, бул айлык маяна боюнча өтө көп мындай сиздерге дагы эми бул боюнча көп барат болуш керек. Айлык маяна боюнча көп пикир келишпестиктер, нааразычылыктар чыгат го. Мисалы, мага эми кандайдыр 20 миң акча бериши керек болсо, бирок 18 миң эле айлык маяна чегерип койду же 17 миң эле айлык маяна чегерип койду депчи. Анан бул жерде мисалы жарандар ошол убадаланган көлөмдө, келишимде көрсөтүлгөн көлөмдө айлык маяна алыш үчүн эмнелерге маани бериш керек? Жана мен айтып жаткан маселе көбүнчө кайсыл учурда келип чыгат? Кимиңиздер жооп бересиздер? Айлык маяна боюнча пикир келишпестик, айлык маяна боюнча пикир келишпестик болгон мезгилде бул ушул эмгек келишимине каралат. Иштин түрлөрүнө жараша штаттык бирдикке жараша эмгек акы төлөөлөрү бар, жана сдельный деп коет, жасаган ишине ылайык дагы акы төлөйт да. Вот ошондо эгерде штаттык бирдикке ылайык болгон болсо, ал штаттык бирдиктеги акысын сөзсүз алыш керек. Баягы социалдык төлөмдөрдөн тышкаркысын ал дагы көрсөтүлөт. Ал эми келишимдеги жанагы сдельный деген ушу жасаган ишине жараша эмгек акы төлөгөндө ишинин көлөмү эсептелет, анын жасаган иштеринин акт процентовкалар жасалат, ошого тийиштүү деңгээлдеги маселелер көрүлүп, айлык акы чегерилет. Эгерде анда дагы ошол акы сдельный жумушта айлык акыда кандай бир пикир келиштиктер болсо, аны ал боюнча дагы ушул профсоюз органдарына, тийиштүү эмгек социалдык коргоо министрлигинин органдарына кайрылса болот. Бул ушул негизде комиссия түзүлүп, анын ушул иш жасагыча тийиштүү деңгээлдеги тыянак чыгарып, ушул маселени карап берсек болот биз. Анан айрым мекеме ишканаларда, мисалы ошол эле муниципалдык мекеме ишканалардан деле кезиктирсек болот. Ошол кээ бир мекеме ишканаларда жумушчулар патент, салык төлөгөн жагынан ИП менен иш алып барган учурлар кездешет. Анан алардын дагы ошол келишимдери Эмгек кодексинин негизинде жөнгө салынабы? Бул жагдай көбүнчө кандай болуп калат? Кимиңиздер? Акылбек мырза. Жана айтып кеткендей эле, независимость от формы собственности бул Кыргыз Республикасынын территориясында болгондон кийин биздин мына Эмгек кодексинин негизинде иш алып барылат. Кандайдыр бир ишкананын өзүнчө кээ бир ишканаларда болуп калат. Мисалы биздин положениябыз боюнча, биздин кандайдыр бир ички уставыбыз боюнча ушундай иш алып барылат депчи. Ал учурлар, ал уставтар, положениялар биздин мыйзамдын чегинен ашпаш керек. Мыйзамга карап жазылат. Анан көпчүлүк ишканалар ал мыйзамды билбегендиктен өздөрүнчө жазып түзүп алат. Ал как уставтары, мисалы өзүнүн ички положениясы өзүнүн как нормативный акт болуп иш жүргүзүлөт. Бирок анысы мыйзамсыз болуп эсептелет. Биздин мисалы конституцияда кандай жазылган, кодекстерде кандай жазылган, бекитилген болсо, ошол негизинде иш алып барылат. Бизге көрөрмандардан аябай көп суроолор келип жатат. Кезектеги суроого дагы орун берели. Саламатсыздарбы? Мен Чаткал районунан боломун. Мен бир мекемеде иштечүмүн дейт. Анда мекеме жетекчилиги мен өзүм иштеген жумушта иштетпей дейт. ОЗЭКи башка жумуш аткартып келген дейт. ОЗЭКи башка жумушка өткөрүп койгон, келишимдеги эмес. Эми жакында текшерүү келип дейт. Мени өзүңө тапшырылган жумушту аткарган эмессиң деп 6 жылдык эмгек акымды кайтарып төгөсүң деп ишти тергөөгө өткөрүп салышты дейт. Мен жетекчиликтин чечими менен башка жумушту аткарганымды айтсам угушкан жок дейт. Текшерүүчүлөр мунун себебин дагы сурашкан жок дейт. Ушул мыйзамдуу деген суроо келген. Биздин көрөрманыбыз Чаткал районунан болот дагы, ал келишимде көрсөтүлгөн эле жумушту эмес, жетекчиликтин жетекчисинин тапшырмасы менен башка эле документте көрсөтүлгөн эле жумуш. Мисалы, сен эшиктерди тазалайсың эмес, сен пол жууйсуң деп эле келишимде көрсөтүлбөгөн эле жумушту аткаргызат. Бирок текшерүүгө келгенде мунун келишимде бул айнектерди же эшиктерди тазалаш керек эле го, эмне үчүн пол жууп жүрөт деп 6 жылдык эмгек акысын кыскартып салат же кайра төлөп бересиң деп биздин көрөрманыбызды мажбурлайт. Анан бул жерде текшерүүчүлөр менин үнүм уккан жок. Бул маселе мыйзамдуу деген суроо келип жатат.
Бул айтып кетсек, мисалы жанагы эмгек келишиминде көрсөтүлгөндөй, атайын жумуш эмеслер көрсөтүлөт. Мисалы, сен жумуш ордуң мынал жер, мисалы, электрик болсоң, электрик жаатында жумуш иш алып барасың. Ага мисалы башка жумушту эмгек келишими боюнча башка жумуш, анан башка жумушту жүктөп койгон. Жумушчу ал учурда жумуш аткаруудан баш тартыш керек. Ал жумуш учурунан баш тартыш керек. Если бир жетекчиси мисалы даже ишти кылбайм десе, жумуштан бошотом деп көрүш керек. Давай бошот деп айтыш керек. Анан буйрук чыгаргандан кийин тийиштүү органдарга кайрылыш керек. Бул жетекчи тарабынан мыйзамсыз. Анан мына тийиштүү органдары булга мисалы ушул ишти аткарбапсың деп милдеттендирип берет. Ооба. Деп ушундай айттыңызбы? Негизи Мында сиз толтурууга чейсе Азбек мырза. Урматтуу теле-көрүүчү, мындайды. Ар бир айда эмгек айы бүткөндө ошол түзүлөт. Келишим узартуу Жок, ал келишим Тарифный ставка. тариф ушул жумуш бир айда эмне жумуш аткарылды, канча саат жумуш аткарды, ал табел толтурулат да. Ар бир айда ошол табелде ошол көрсөтүлгөн 8 сааттык жумуш болсо, табел көрсөтүлүп, жетекчи эмгектен иштеди деп кол койгон болсо, ал эч кандай төлөмдөрдү төлөбөйт. Ал жетекчинин колу бар, ошон үчүн ал айлык алган. Ошол өзүнүн жумушун аткаргандыгы үчүн ал табел толтурулат. Табелде жетекчи дагы кол коет, ошон жоопкерчиликтүү адам да кол коет. Андык табелдин негизинде гана бухгалтерия эмгек акы төлөйт. Демек, табел толтурулгандан кийин ал жумушчу өзүнүн ошол милдетин аткарды деп болуп эсептелинет. Демек сиздин айлык алып жүргөнүңүз милдеттүү жана эч кандай 6 жылдык акчаңызды кайтарып берүүгө милдеттүү эмессиз. Муну ошол укук коргоо органдарына берсе, укук коргоо органдары эле муну териштирип, тийиштүү деңгээлдеги жыйынтык чыгарып берет деген үмүттөбүз. Эске сала кетсек, биз Кыргызстанда жумушчулардын укуктары кандай негизде корголуп жатат деген маселеде сөз кылып жатабыз. Анын үчүн атайын Ош облустук профсоюздардын Ош облустук кеңешинин өкүлдөрү биздин суроолорго жооп берип жатат жана өз кезегинде көрөрмандардан келген суроо сунуштарга дагы жооп берүүгө үлгүрүп жатабыз дегендей. Анан азыр бизде эфирдин аякташына бир нече мүнөт убакыт бар. Ага чейин дагы калган суроолорго жооп алабыз. Анан маегибизди андан ары уланта берсек, Азбек мырза, Акылбек мырза, дагы бир Кыргызстандагы ошол эле жумушчулардын укуктары корголбой жаткан, тагыраагы көбүрөөк нааразычылыктарды, даттанууларды жаратып жаткан бир учур бул ден соолугунан майыптыгы бар адамдардын маселеси. Тагыраак айтканда, ден соолугунан майыптуулугу бар жарандар көбүн эсе жумушка орношууга, ал жерде жана жумушка орношкондон кийин андан аркы мисалы эле ошол эле жумушта иштеп кетүүгө шарттардын жоктугуна нааразы болушат. Мисалы, эми ден соолугунан майыптуу болгондон кийин түшүнөбүз, эгерде коляска менен жүрсө ал жерде пандус болуш керек, өзүнчө ажаткана болуш керек деген сыяктуу. Анан эми негизи эмгек кодексинде ден соолугунан майыптуулугу бар жарандарды жумушка алуу, жумуш менен камсыздоо боюнча негизи мындай кандай шарттар түзүлгөн, алар эмнеге укуктуу деген суроону бергим келип чыкты. Акылбек мырза, сиз жооп бересиз. Азыркы учурда тилекке каршы майыптуулугу бар, жана кандайдыр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көпчүлүк ишканаларда атайын шарттар түзүлгөн эмес. Бирок майыптуулугу бар кандайдыр бир мүмкүнчүлүгү чектелген жумушчуларга чектөөлөр жок. Наоборот, жумушчуларга жумуш берүүчү тараптан майыптуулугу бар, жумушчулугу чектелген айрым жумуш ден соолугуна зыян келтирбей турган, чтобы оорусу болсо оорусу ырбап кетпей турган жумуш ордун камсыздап берүүгө милдеттүү. Эмгек кодекс атайындагы аларга квота каралганбы мисалы? Квоталар бар. Мисалы, көпчүлүк ишканаларга атайын центр занятости ошолго сөзсүз түрдө берип туруш керек. Мисалы, кандайдыр бир орундар болсо, ошол жактан билбейт да көпчүлүк жумушка. Мисалы, биздин бир ишкана болсо, кайсыл жерде жумушчу керек эместиги билбейт. Алар сөзсүз түрдө ошол жумуш менен камсыздоо ошол борборуна маалымдап туруш керек. Ал жактан маалымат алып, кайрылып иштешсе болот. Анан бирок айтып атпайсызбы, тилекке каршы көп ишканаларда, мекеме ишканаларда майыптуу бар жарандарга шарттар жок деп. Бирок иш берүүчү ошол шарттар менен камсыздоого милдеттүү же кандай болушу керек? Иш берүүчү ал шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү. Бул боюнча атайын кызматтар бар, териштирип ошол жана айтып кеткендей пандус жана башкаларын көзөмөлдөй турган атайын кызматтар бар. Алар тийиштүү иштерди жүргүзөт деген ойдомун. Анан дагы бир маселе, жана сиз башта айтып аткандай оор жумуш, жеңил жумуш жана зыяндуу жумуш деген, анан ден соолугунан майыптуулугу бар жарандардын жумуш менен камсыздоосу өзүнчө маселе. Андан кийинки 18 жашка толо элек
балдардын жана жумушка тартылып жатканы, оор жумуштарды иштеп жатканы, алардын укуктары өз кезегинде корголбой жатканы. Албетте эми мындай бейрасмий маалыматтарга, бейрасмий статистикаларга таяна турган болсок, эмне үчүн бала 17-16 жашта же 15 жашта эле көчөгө чыгып араба сүйдүрүп алды, же базарда бир оор жүк көтөрүп иштеп жатат дегенде, бул элдин социалдык абалы себеп болуп келет. Ошол эле үй бүлөсүнө, ата энесине көмөк көрсөтүү үчүн же ошол мектепке эле мектеп формасын алуу үчүн өзү иштегенге аргасыз болот дейбиз. Негизи ошол эмгек кодексинде 18ге жашы толо элек балдардын укуктары кандай корголгон. Мисалы, мен бир жумуш берүүчү болсом, анан 18ге жашы толо эле балдарды иштетип жүрсөм, анда мен мындай мыйзам бузган боломбу? Алар менен же расмий түрдө мына менин кагаз жүзүндө бул бала менен 16 жашарда эле бала менен келишимим бар, биз расмий кол койгонбуз, мен аны жумушчу катары иштете берем деп ишке алып берсек боло береби? Ушундай жашы жете элек жаш балдарга мисалы жумуш берүүчү менен эмгек келишим түзсө болот. Кайсыл учурларда жумуш бул бир белгиленген сааттан ашпаш керек. Мисалы, бизде 18ден жогору мисалы жумушчуларга 8 саат болуп белгиленген болсо, алар мисалы 6 саат деп белгиленет. Анан жана 18ге чыга элек жаштагы балдар болсо, мисалы 16 жаш, башка ошондой жаштагыларды жумушка тартуу учурунда жеңил жумуш болсо, чтобы окуучу болсо окуусунан үзгүлтүксүз окуусуна барып, окуусунан сырткаркы иш болсо, ата энесинин макулдугу менен иштетсе болот. Демек 18 жашка чейинки балдар эмгек кодексине ылайык иштөөгө мүмкүн. Мүмкүн. Жеңил жумуштарга. Жеңил жумуштарга, оор жумуштарга. Оор жумуштарга мүмкүн эмес. Ден соолугуна зыян алып келе турган, Бирок бул жерде эске ала турган маселе, ал билим алуусуна эч кандай тоскоол болбош керек, Анан сөзсүз түрдө ата энесинин расмий макулдугу керек. Кагаз жүзүндө, эртең жана пикир келишпестик болуп калбаш үчүн. Анан бизге көрөрмандардан сиздерге аябай көп суроо сунуштар келип жатат. Биз эфирибиздин аякташына бир нече мүнөт убакыт калды. Анан алардын дагы суроолоруна орун берели. Кезектеги биздин көрөрманыбыздын суроосу: саламатсыздарбы? 3 адам иштейбиз дейт. 3-чү адам ооруп, ишке 6 ай чыкпай калды дейт. Жарым жыл 3-чү адам жумушта болгон эмес. Бизге эмне үчүн кошумча акы төлөнбөйт? 2 адам күн алыс 6 ай кезектешип иштедик дейт. Бул жагдай боюнча кимиңиздер эмне дей аласыздар? Бул боюнча мындайда, эгерде ал 3-чү адам ооруп ишке келбеген болсо, ал өзүнүн баягы жумушка жарамсыздык баракчасы боюнча төлөмдөрдү алыш керек. Ал эми ал жасаган иштери үчүн жанагы 2 адам ушу 3-чү адамдын эмгек акысын аларга бөлүп төлөш керек ишкана. Эгерде ошондой ситуация боло турган болсо, булар ушул дагы профсоюз уюмдарына же тийиштүү эмгек уюмдарына же укук коргоо органдарына кайрылса, алардын бул маселесин чечип берет деген ойдобуз. Кезектеги суроого орун берели. Менин кайным дейт, тазалыкта айдоочу болчу дейт, иш убагында каза болгон, биз убагында компенсация талап кылбаптырбыз дейт. Эми эмне кылабыз? Арадан 4 жыл өттү дейт. Бул жанагы айтып кеткендей бөдө кырсыкты териштирүү боюнча мөөнөтү чектелген эмес. Бул дегени срок давности жок. Азыркы ошол убактагы тийиштүү материалдарды, тийиштүү иш кагаздары менен алып келип бизге тапшырып, эмгек инспекциясына же болбосо бизден кесиптик бирликке алып келсе, биз сөзсүз түрдө карап чыгабыз. Биздин көрөрманга түшүнүктүү болуш керек. Көрөрман, демек сиздин кайныңыздын тилекке каршы каза тапканына 4 жыл убакыт болуптур, бирок ошентсе дагы арыз менен кайрылып тиешелүү түрдө компенсация акчалай колдоо алсаңыздар болот. Анан кезектеги суроо: мамлекеттик жумушта иштеп жүрүп каза болуп калса, иштеген жеринен кандай жардам көрсөтүлүш керек дейт. Дагы бир тактоо киргизип коет окшойсуз, кандай акчалай эмне жардам деген сыяктуу. Жанагы айтып кеткендей эле жумуш аткарып жаткан болсо, жумуш учурунда ошол атайын ушул комиссия тарабынан бөдө кырсык териштирилет. Жумуш менен байланыштуу болсо, жана тийиштүү компенсациялар төлөнөт. Жана жумушка байланышсыз болгон учур болсо, жумуш берүүчү тараптан жанагы погребение деген сыяктар бар, ошолор төлөнүп берилет. Саламатсызбы дейт. Жумуштан кетүү боюнча арыз жазгандан кийин расчетный айлык кантип алат, ал кантип чыгат дейт. Демек эсептешүү айлыгы ал жаран мурда эмгек өргө чыктыбы, чыкпадыбы, дагы ала турган кандай айлык маянасы бар? Айына 2 күн, 2-3 күн деп коет, эсептелинет расчеттор. Мисалы,
эмгек өргүсү ушул жыл ичи чыккан эмес болсо расчеттуктар эсептелип берилет, бухгалтериясы тарабынан милдеттүү түрдө берилүүчү эсеп болуп эсептелинет. Дагы эмнелер эске алынат? Мисалы жумушта иштеди, уже бир жумушту аткарып жатат, бул жумуштан өз каалоосу менен кеткен учурда, же болбосо жумуш берүүчү менен макулдугу менен кеткен болсо, эгерде жанагы эмгек кодекс 83 беренесинде көрсөтүлгөндөй атайын беренелердин негизинде жумушчудан айдалган болсо, андай расчеттуктар берилбейт. Кезектеги суроого орун берели. Саламатсыздарбы? Мен ооруп калган адамдын ордуна иштеп жатам, жетекчиликтин буйругу менен дейт. Айлык майына мага канча пайыз төлөнүшү керек болуп калат дейт. Жана биздин жетекчим айтып кеткендей эле, жогоруда айлык майынасы 30%тен 30%дан кем эмес деп айтылган жери бар. Жумуш берүүчү менен макулдашып, ошонун негизинде иш алып барса болот. Атайын бир буйрук түзүлүп, кайсыл бир жумушчунун убактылуу жумушун канча бир убакытка аткарып жаткан болсо, ошонун айлык майынасынан ушунча пайызыны ушул жумушчуга берилет. Кошумча аткарып жаткан болсо, ошого өзүнүн айлыгынан тышкары кошумча төлөнүп берилет. Ал өзүнүн негизги жумуш орду боюнча толук 100% өзүнүн эмгегин алат. Кезектеги суроону окуп көрөйүн, балким сиздерге тиешелүү эмес, башка урган карайттыр. Саламатсыздарбы? Накопительный пенсияны ала албай жүрөм, себеби пенсияга чыккандан кийин 2% зарплатада начисление болуп калды дейт. Соцфонд ошол себептен чыкпайт экен, кантип алса болот? Бул менин оюмча социалдык фондко тиешелүү суроо болуп калды. Саламатсыздарбы? Мен 2021 жылы сокращение болуп жумуштан бошогонмун дейт. 3 ай компенсация төлөнгөн дейт. Бирок расчетный акча чыгарып бербей койду эсепчибиз дейт. Компенсация эле төлөнөт дешет. Ушул чынбы дейт. Жумуштан кыскартылган. Анан мага 3 ай компенсация төлөндү дейт. Бирок расчетный акча чыгарып бербей коюшкан дейт. Булардын жумуш сокращение болгон учур экен. Сокращение болгон учурда ошол мыйзамдуу түрдө ошол 3 айлыгын төлөп бериш керек. Төлөп берилгенден кийин тийиштүү расчеттор бул уже алып атпайбы? Жумуш бул особый, мисалы, жумуш кыскарган учурда, жумуш эмгек келишими токтотулушуда, мисалы, эмгек келишимин өз каалоосу менен токтоткон учурда бир ликвидация же жумуш орду кыскарган учурда бул жана 3 айлыгы төлөнүп берилет. Демек, жанагы ошол эле сокращение жумуштан кыскартылды деп жатпайбы? Мындай учурлар көп эле болот, мисалы, мен негизсиз эле жумуштан четтетилип калдым, же мени жумуштан кыскартып жиберишти деген сыяктуучу. Анан мындай учурда, мисалы, жумушчулар мындай кандай колдоолорду алганга жалпы мындай укуктуу? Сиз айткандай эле жана 3 айлык. Ооба. Бизде мындай учурлар кездешкен. Мисалы, сокращенияга түшкөн айрым кызматкерлер мага арыз менен кайрылган, биздин облустук кеңешке. Кайрылган учурларда биз жооп бергенбиз, карап чыкканбыз. Мисалы, сокращение болгон учурда, кыскартуу болгондо жумуш берүүчү атайын комиссия түзөт. Комиссия түзгөндө иш тажрыйбасын карайт, квалификациялык требованиясы, мисалы, жооп береби, бербейби, билимини карайт. Ошол предпенсионный возраст, пенсиядан алдын турагын карайт. Ошолорун карап чыгып, комиссиянын чечими менен гана атайын бир кызматкерлерди сокращенияга учуратат. Андай учурларда катталат. Кимдерди кызматтан негизсиз ошол кыскартып койгону болбойт? Кандай статустагы жумушчулар? Мисалы, кандай ошол айтып атпаймынбы? Комиссия түзүлөт. Комиссия аныктап чыгат. Өзүнүн ички комиссиясы түзүлөт. Ички комиссиянын негизинде гана маалым болот, Ал жанагы өргүүдө, декреттик өргүүдө жүргөндөр, мисалы үчүн, ошолор кыскартууга жатпайт. Ошол өзгүүдө, ал ошол жумуш иштеп аткандардын арасынан болуш керек. Демек, декреттик өргүүдөгү аял 3 жыл ичинде эгерде ошол ишканада кыскартуу учурлары болуп калса дагы, ал аялдын жумуш орду тез сакталат. Анан мырзалар дагы декреттик өргүүгө чыкса болот деп айтылат. Бул боюнча мисалы көбүбүз биле бербейбиз да, ал канча убакытка, кандай негизде чыгышы керек? Ал деле ошол, мисалы, жолдоштору чыккан учурлар болот. Мисалы, аял иштеп, жолдошу аялдын ордуна декретке чыкса болот, мыйзам жол берет. Бул деле 3 жылгабы? Бул жанагы, мисалы, баласы 3 жашка чейин деп көргөзүлгөн. Ошонун негизинде жолдошу чыкса болот. Акы төлөнбөйчү эмгек өргүүсү,
чыкса болот. Ата эненин бирөөсү ошондой укуктан пайдаланышы мүмкүн да. Бирөөсү гана. Бирөөсү гана. Түшүнүктүү болуп окшойт. Саламатсыздарбы дейт, менин суроом төмөндөгүчө. Мен Кадамжай сурма комбинатында иштеп пенсияга чыкканмын дейт. Калган остатка айлыктарыбыз калган болчу дейт. Комбинат төлөбөй жүрөт. Мага окшоп иштеп кеткен пенсионерлер абдан көп комбинатта дейт. 7-8 жыл болду. Кантип ошол акчаларды биз айлык майналарыбызды өндүрсөк болот дейт. Бул кырдаал боюнча эмне дейсиз? Кадамжай сурма комбинатын билебиз, эми ал мезгилинде аябай дүркүрөгөн союздук маанидеги ишкана болчу. Анан эми ал мына мезгилге жараша ал жоюлуп кеткен. Ошол жоюлуу учурунда биринчи төлөмдөр болуп туруп, эмгекчилердин эмгек маянлары төлөнүш керек болчу. Биринчи ал защищенный как эме статья катары. Андан кийин гана башка чарбалык эсептер, соцфонд, налог сыяктуу төлөмдөр андан кийин төлөнүш керек да. Бир эмгек маяна ишкана жоюлса, биринчи ишкана ушул эмгекчилердин эмгек акысынан кутулуш керек да. Анан эми ал бул жерде конкретный кандай тармакта болуп атат, эми муну мындай окуп изучать этиш керек, үйрөнүш керек. Арадан 7-8 жыл өтүп кетти. Ошону айтам да. Мөөнөтүнө карайбы ал нерсе? Мөөнөтүнө да каралыш керек. Токтоп кетели. Бул мисалы ликвидация болгон учурда азыркы төлөнбөй калган себебин эми биз анык билбейбиз. Может ичинде акционерлер бар. Ошол себептен жартылай ликвидация болгон, толук ликвидация болгон учурда жана жетекчим айтып кеткендей тийиштүү төлөмдөр төлөнүш керек, андан кийин гана ликвидацияга жол берилет. Если бул жумуш атайын берилбей калган, ушул эмгек акысы берилбей калса, бул жөн эле азыркы учур менен мисалы арыз жазган учурда төлөнүп берилбейт, бул пениясы менен төлөнөт. Ошол Кадамжай районунда ошол атайын эмгек мыйзамдарын контролдоо көзөмөлдөө кызматынын инспектору бар, барып кайрылып арыз жазса мыйзам чегинде карап берет. Рахмат, бизде суроолор аябай көп. Кезектеги суроого. Саламатсыздарбы? Менин мүмкүнчүлүгү чектелген экинчи группадагы майыпмын. Бизге окшогондорго жумуш орду табылабы, бизге дагы көңүл бурулабы дейт, ыңгайлуу жумуш караштырылышы керек дейт. Бул маселе боюнча дагы айттык. Биздин көрөрманыбыз дагы жумуш табуу боюнча тилекке каршы тоскоолдуктарга дуушар болуп жатат окшойт. Пенсияга жашы жете элек ооруканада пол жууп иштеп жаткан элем жумуш учурунда каза болгон жаран боюнча жазыптыр. Ооруканада иштеп каза тапкан, бирок эч кандай жардам берилбеди дейт. Бул боюнча урматтуу көрөрман, ошол аймактык профсоюздардын кеңешине кайрылса болот. Жана ал боюнча биздин жана адистер айткандай, жогоруда айткандай, эгерде жумуш учурунда каза тапкан кызматкер болсо, сөзсүз компенсация төлөнүшү керек. Ден соолугуна байланыштуу болуп өлсө, каза болуп калса, анда караш керек да. Эгерде жумуштун кесепети менен аркылуу кайтыш болгон болсо, ал ушул компенсациялар төлөнүп берилет. Бир кандай бир кырсык катталса, ошондой болсо. Ал эми өзүнүн ден соолугу аркылуу андай кайтыш болсо, андагы ал ушул ал боюнча эч нерсе дей албайбыз ал боюнча. Сіздерге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна келип жетти. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн кезектеги чыгарылышта Кыргызстанда жумушчулардын укуктары кандай деңгээлде корголуп жатат, мына ушул боюнча сөз кылдык. Негизинен Кыргызстанда жумушчулардын укуктары боюнча атайын эмгек кодекси иштелип чыккан, жана анын негизинде жумушчулардын укуктары корголуп, профсоюздар кеңеши иш алып барат. Эгерде өзүңүз негизсиз жумуштан бошотулдум деп эсептесеңиз, айлык маянаңыз тиешелүү өлчөмдө төлөнбөй калган учурлар болсо, ошондой эле жана сиздин келишимде көрсөтүлбөгөн укуктарыңыз болсо, атайын ал эмгек кодекси жана мыйзам менен корголот. Жалпыңыздарга айтып өткөндөй, жумушчулар иш учурунда кырсыктаса, тилекке каршы иш учурунда каза тапканда баардык мекеме ишканалар акчалай компенсация төлөп берүүгө милдеттүү. Ошондой эле декреттик өргүүгө чыккан жарандар эч кандай негизсиз жумуштан кыскартылууга жол бербейт. Бул дагы эмгек кодексинде көрсөтүлгөн. Ошол эле учурда дагы эмне белгилүү жараяндар бар. Бардык жана мыйзамсыз учурлар болсо, сиз арадан канча жыл, мисалы 7 жыл, 8 жыл өтүп кетти же 4 жыл өтүп кетти дегенине карабастан, мөөнөтсүз эле өзүңүздүн укугуңузду коргоо үчүн профсоюздардын аймактык кеңештерине кайрылууга укуктуусуз. Мына ушу менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздардан Нуржамал Баргыбаева болдум. Кийинки программалардан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар дейли.